Уюштурулган кылмыштуу топ милиция кызматкерлерине каршы ок чыгарып качып кетүү аракетин көрүштү. Бирок эки тараптуу атышуудан кийин кылмыштуу топтун унаасынын дөңгөлөгүнө ок тийип, натыйжада качкандар толук бүтө элек эки кабаттуу имаратка качып киришти. Биздин караколдо СИЗО номер 3төн 3 бала качып атат. Ичинен кызматкерлер сабап мылтыгын алып качып атат. Азыр сразу бул жерден пост коюп успейт деп тозуп эле мына атып машинанын дөңгөлөгүн токтотуп бияка киргизип ийдик мына могу зданияга. Азыр спецназ чакырдык, оңоскан балдарын чакырдык. Переговор жүргүзөбүз. Эгерде биздин переговорго көнүп аракет кылабыз баягы аларды жок кылбай алганга. Эгер айлы жок, переговорго көнбөсө, уштуруу менен алабыз. Кылмыштуу топ өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаевдин сүйлөшүүгө келүүсүн талап кылышты. Күч органдары болсо сүйлөшүү аракеттерин көрүштү. Өзүңөрдүн өмүрүңөрдү сактап калыш. Ошондой эле якта милиция кызматкерлеринин өмүрүн сактап калыш. Эки тараптуу сүйлөшүү оң жыйынтыгын бербеген соң облустук ыкчам отряддын кызматкерлери кылмышкерлерди колго түшүрүү аракетин көрүшүп, натыйжада кылмыштуу топ колго түштү. Милиция кызматкерлеринен жарат алгандар болгон жок. Кылмыштуу топтун болсо бирөө жеңил жаракат алган. Областтык ички иштер башкармалыгынын оперативдик кызматкерлеринин оперативдүүлүк тажрыйбасын жогорулатуу максатында биз өзүбүздүн окуубузду өткөздүк. Реалдуу жашоодогу боло турган абалдарга жакындаштырылган. Биз өзүбүз көздөгөн максатка жетти деп ойлойм. Анткени ушул биздин оперативдик кызматкерлер көрсөтүлгөн планда көрсөтүлгөн өзүбүздүн көрсөтмөлөрдү так аткарышты. Аягында биз жетиштүү ишке ашырдык өзүбүздүн пландарыбызда. Жаш адистерди үйрөтүү максатында өткөрүлгөн практикалык окууга облустук кылмыш иликтөө кызматкерлери, облустук ыкчам отряд, Түп райондук ички иштер бөлүмүнүн жана облустук майы кызматкерлери катышты. Адистердин айтымында жаш адистерди үйрөтүү үчүн мындай окуу иш-чаралары өткөрүлүп турушу керек. Мындан улам алдыда облустук деңгээлде практикалык окуу өткөрүү пландалып жатат. Талайбек Илипаев, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусунан.